Микоэке, ассаламу алейкум. Алейкум. Биздин подписчиктер салам Микоэке. Микоэке ушул дробилка, ушунусу менен 4-чү жолу чыгарам да мен. Мага көпчүлүк жазып атат, мен сварщикмин, менин колуман келет, мен мындай дробилканы жаза алам деп. Просто үстүнкү крышкасын чечип туруп, мага көргүзүп бергилечи, кандай айланат, кандай тиштери турат депчи. Ошону түшүндүрүп берип коесуз биздин подписчиктерге. Бул тиштери чакыртат мына тиштери. Бул жака оң жак айланат, оң жака. Сол жака айланса чөп үйрөнүп алат да. Шамал бул жака айнайт да. Бул вакуум дышынан чөп келет бул жака. Чөп мындан кетет да. Тиштери мынандай. Мына көпчүлүгүн эле мен жазып түшүндүрүп бергем, айтып эле түшүндүрүп бергем. Однофазный дробилка деп. Бирок көбүнчөсү эле сурап атат да, трехфазный, однофазный деп. Жок. Бул однофазный дробилка. Мына крокодил мотор турат, мындай чоң мотор. Оборот 2030га чейин айланат да. Ошондо датчиги бар өзүнүн. датчиги бар мактан. Эң жакшы дегенде канчага чейин айланат? 240га чейин. 240га чейин айланат да. Макс болбойт дегенде мемеде 200 ылдый түшпөйт да, болсо азыр көрсөтөйүн. Түшпөйт да. Жок, көрбөйсүз турсаңыз мага тартып берип коюн. Мына тиштери мондай. Могу чачылат могу нелерге, могу. Чачылып болду эметет да. Мага тартып койсоң берди. Мына. Заземление мына жанында эле. Заземление ылдыйда турат ана. Шток жанында эле турат сразу эле. Бир иштетип көрөңүзүз. Мына тартып. Канча оборотко чыкты. Мынакей Микоэке ушунун дробилканы да көргөздүк да. Мына кимдер менден сураган, жазып, чалып. Мынакей тиштери ушундай. Айланышы бияка айланат. Оң жака. Оң жак айланат. Обычный крокодил мотор.